Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bugün da uşul 40 Nawawiyin 40 hadisten ulantabız. Bugün da uşul 4-nji hadiske jetip kelgenmiz. Ötkönde al hadisur rabi' 4-nji hadis. Bul Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Abdullah ibn Mas'ud bul İslamda algaçkı iman keltirgen kişilerden jana sahabalardan eng a'lami bolgon, yani sahabaların içinde eng alimlaridan bolgon. Oşol köpçülük sahabalardan ustazı bolgon Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ümmetimi İbnu Ummu Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun razı bolgon nersesine razı boldum dedi. Al kişi emnege razı bolsa men de ошол kişiге razı boldum. Eger emne nersege açуулana turgan bolsa ümmetimi men de ошол nersege açууlanam dep Peygamberimiz al kişini maktagan. Yani al kişi ошол kim Kur'an'dı kanday düşürülüngen, yani ошондой Cebrail aleyhisselam alıp gelip düşkön kanday жаңы ошол taza balında Kur'an okusu gele turgan bolsa İbni Ummu Abd radıyallahu anhu'nun kıraatını okusun deyip. Uşul kişiden rivayet kılınat. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytip berdi deydi. Ve huve sadikul mesduk. Peygamberimiz çınçıldardan çınçılı. Bizden her birimiz yucma'u halqihi fi batni ummihi. Şu inenin kursağında bizden adamlardan her birisi anın jaraluusu uşul enenin kursağında 40 gün su abalında turat ekan. 40 gün nütfe dep koyat. Bu uşul su abalında turat 40 gün. Jana oşondoy эле 40 gün uyugan kan abalında turat. Jana andan keyin dagы 40 gün et abalıga ötөt. Ошол etke aylanat. Oşondo 120 gün bolat negisi. Oşondo 120 gün ötkөndө keyin ошол жерде Allah Taala bir периштени жөнөтөt. Ошол периште ошол ага келип рух киргизет. Allah Taala'nın buyruğu менен келип ошолго Allah Taala'га жан берет. Keyin 120 gün болгондо ал ошол Allah Taala'га жан берет. Ошондуктан биздин bu fiqhыбызda, биздин шариятыбызда дагы эгер ошол 120 күнгө жете турган болсо, ошол түйүлдүк 120 күндүк боло турган болсо, аны аборт кылуу бил ижма алымдардын бардыгы келишими менен жалпы 4 мезхапта дагы жана жалпы алымдардын көз кароосунда себеби харам болуп эсептенет. 120 күнгө жете турган болсо, аны аборт кылганга болбой калат. Кандай себеп менен болбосун, бир гана эне менен баланы тандаш керек болуп калган учурда гана аборт кылыш мүмкүн. Же энени сактап калабыз, же баланы сактап калабыз деген ушундай кыйын абал болуп калган учурда гана, өтө катуу зарылчылык болуп калганда, эгер ушуну төрөй турган болсо, эне өлө турган болсо, эгер аборт кылсак энени сактап калыш керек боло турган болсо, ошондо гана абортко уруксат берилет. Болбосо уруксат берилбейт. Эми 120 күнгө чейин болгон аборттордо алымдардын хилафы бар. Негизи биздин мазхабта ага дагы 120 күн болгонго чейин аборт кылганга мүмкүн эмес, макруh болот негизи. Ага эч кандай ага да зарылчылык болуп кала турган болсо, анда уруксат бериш мүмкүн, болбосо ага уруксат берилбейт. Кандай бир себептер менен аны ошол 120 күнгө чейин аз маз үзүр болсо, бир зарылчылык болсо аборт кылыш мүмкүн. Бирок 120 күндөн кийин аборт кылганга таптакыр болбой калат. Ошон үчүн бул хадисибизде дагы 120 күн жеткенде Аллах Таала ага периштени жөнөтүп, ага жан киргизет деп жатат бул хадисте. Кийин ушул жерде периште келип, периште буйрулат 4 калиманы жазганга. Ушул жерде 4 нерсени анын бикатби ризкихи, рызкын жазат экен. Эми ушул халалдан табабы, харамдан табабы, эмне жейт, кандай болот, ошолардын баардыгын ушул жерде жазды тагдырда. Ва ажалихи, жана канча өмүр болот, канча жашайт,
Көп жашайбы, аз жашайбы, аны жазат экен периштелер. Анын амалыны жазат экен. Жакшы амал кылабы, жаман амал кылабы, жакшы ибадаттар кылып өтөбү, жаман күнөөштөрдү кылып өтөбү, аны жазат. Ва шакийюн ау саидун, бактылуу болобу ахиретте же тозокко түшүп баксыз болобу, ал нерселерди ошол жакта жазат негизи. Жана Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде касам ичип айтат. Касам ичип айтып жатат. Аллахтан башка илах жок болгон затка Аллах таала касам. Албетте силердин ар бирөөңөр деп жатат. Ар бир инсан ушул жаннат амалын кылып, бейиштин амалын жасайт, бейишке кирүүсүнө бир кадам калат. Бейишке өтө жакын, бейишке кирет деп калган учурда ага ушул периштелер жазып, бул ахиретте тозокко түшөт деген болсо, анда ошол фаясбику алейхил китаб, ушул жазылган тагдыры ага келип, ал ошол тозок амалын жасап, тозокко кириши мүмкүн дейт. Ошондуктан Аллах Тааладан сурашыбыз керек, ар бирибиз Аллах Таала ушул ахиретибизде бизди ушул ахли бейиштерден, ошо бейишке кире тургандардан кылып жазган болсун биздин тагдырыбызда деп Кудайдан сурашыбыз керек. Ошондуктан жашообузда дагы көрөбүз, кээ бир адамдар ушул жакшы болуп жүрүп, аягында жаман күнөөштөрдү кылып, ал ошол баксыз болуп калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар анын тескерисинче ошол намаз окубай жүрүп, же болбосо ыйманга келбей жүрүп, акырында ыйманга келип, жакшы амалдарды кылып, бейиш амалын жасап, бейишке кириши мүмкүн. Жана бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде эгерге ким жакшы амал жасап, жакшы амалдарды жасап, азыркыдай өзүн оңоло турган болсо, өзүн оңдой турган болсо, анын бейишке кириштигине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп кетип жатат. Валлаху а'лам бис-саваб.